Июльда Швецияда түбү ирактык Салван Момика аттуу эмигрант Ирактын башчыларына нааразычылыгын көрсөтүп, Куран китебин өрттөдү. Швециялык укук коргоочулар ага коомдо жек көрүүнү козотуу беренеси менен кылмыш ишин козгошкон. Аны улай Копенгагенде Дания патриоттору деген уюмунун өкүлдөрү Египеттин элчилигинин тушунда чогулуп, мигранттарга каршы чакырыктарды жарыялап, Куран китебин өрттөшкөн. Кийин акция Түркия элчилигинин астында уланган. Бул уюмдагы оңчул антиисламисттик топ деп эсептелет. Ал тапта Орусияда дагы Куран китеби өртөлдү. Май айында 19 жаштагы студент Никита Журавель кармалган. Ал тергөө учурунда Куранды мечиттин маңдайында өрттөө деген тапшырма ага интернеттен келгенин айтып берген. Да. Ты не от души это говоришь. Орус саясатчылар, анын ичинде Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров, буга Украинанын атайын кызматтарынын тиешеси бар экенин жарыялашкан. Никита Журавель менен жолугушуумдан үзүндү. Ал Куранды өрттөгөн украиналык